Boyunca 5 milyon 700 mingdi biz залажды etip koyduk. Töle berиш керек деп. Ал жерде бирок бетону кирбей калган, же башкасы кирбей калган деп туруп, арматурасы кирбей калган деп туруп, ошолорду алар кайра берип атат сметасын, чынбы? Менин сунушум депутаттарга ушул 5 миллион 700-дү через сот аркылуу гана берсек. Былтыркыны? Былтыркыны. Себеби дегенде бул 25%-тен ашып келет экен. Себеби дегенде биз 19 миллион бөлгөнбүз, 11 миллион 800 калар утуп алып атат дагы. 15 миллионго койгон жанагы дагы бир патриотчик ал утулуп калып, 11 миллион 800-ге утуп алып туруп берки. Дагы үстүнө 5 миллион 700 да кошуп койду атапчы. Ошондуктан биз эми кийинкисине караганда азыраак койгонду гана уткузуп туруп, кайрадан доп работа деп туруп эле кайрадан андан эки эсе кошуп койбош керек да. Ошону через сот аркылуу көрүш керек. Менин сунушум ушу именно өтмөктү 5 миллион 700-дү сот аркылуу гана берели деп депутаттарга мен сунушум. Калган 25% доп работа боюнча биз быйылкы жылкыга 21 миллиондой бөлдүкпү, Абдуларыч? Ошол 21 миллионду да калган 25%-терди да. Аны ошол ар бир ишкана, ар бир кендерден жанагы доп работаны алып келген подрядчиктер через бюджеттик комиссия аркылуу өткөрүлсүн. Мен да ошону сунуштап коеюн. Андай маселелер шаар кеңештин макулдугусуз каржыланбасын деп токтомго көрсөттү. Шаардын макулдугусуз деп бул жерде мен көп неме атам, бирок бул жерде аткаруу бийлиги гана коюлуп турат да. Ошондуктан бул жерде бюджеттик комиссияны кошуп койсоңуздар ошол жерге. Себеби деген бюджеттик комиссия ар бирин ийненин жийине чейин ийнеси жетпей калды, же жиги жетпей калды деп туруп карап туруп доп работаны кошуп берсин. Несебеле Акылбек Калдарович мойнуна алып турган биз төлөшүбүз. Факт турат. Факт турса, давайте мындай, биз сот органы эмеспиз. Биз сотко кайрылалы, урматтуу депутаттар, мен силердин настойкам ошол нерсеге барганганчы. Бул элдин акчасы. Кегиле эл үчүн биз шайланып келдикпи? Ошо эл үчүн талашып болду. Сот чечсин, ким ак, ким кара. Акылбек Калдаровичтин ишканасы эгер айыптуу болсо төлөйт. Жок, эгер Акылбек Калдаровичтин ишканасы айыпкер эмес, экспертиза болсо, жоосо проектировщиктердин немеси болсо, анда ошолар төлөсүн. Яйнанайын, бетон менен арматурасы жок подземка курганга, унутуп калыптыр деп дагы бир 6 миллион, 8 миллион берип койсок, эл эмне деп айтат? Ал элдин акчасы. Ошон үчүн мен конкреттүү сунушка, конкреттүү кошумча. Коркпостон эле ошол бир аз акча да. Эгерде соттон утуп алса, алсын акчасын. Бирок залажды этип бюджетке киргизип коелу. Бардык чыгымдары менен. Ала албайбы? Өздөрү күнөөлүү таап алабы? Ал акчаны башка элдин кызыкчылыгына жумшайбы. Бүгүнкү күнү ошол техник ашыкта болуп атат. Сиздер азыр дополнительный акча жумуштар, бул дополнительный жумуш эмес. Дополнительный жумушту азыр Садыр Сүйбаш өзү айтып берди 2 миллион 900 эuro. Аларды көрсүн. Бүгүнкү күнү бул техник ашыкта. Сиздер ошол экөөнүн айырмасын эмалыңызда. Ал жерде десип көргөндө программалар кеткен, компьютер экен, башка экен. 110 страница немелер, проект